Sen kanчага минтип бойдок жүрөсүң? Жашың 38ге келип калды. Элеме иштеримди жазып жатсам деле, чай ичип жатсам деле, апамдын үйүнө барсам деле, оюмда кылып деп туруп калдым. Маңдайынан өттүм да, шылдың көз карашты көрдүм. Бирок ошол учурда анализ дегенге алым жеткен эмес. Бала, оюңдун баары бала. Мен өзүм үчүн да жашагым келет. Сен эмне, аялды балалуу болуш үчүн эле алдың беле? Сени күйөөлүү аял деп коет. Түнкү барда сага эмне бар? Түн жарымда. Мен жашмын. Мен ойногум келет, жыргагым келет, бийлегим келет. А сен болсо, ты такой скучный. Мен кичинемден апамды жек көрүп өстүм. Сулуу аял болчу. Бирок өтө жеңил ойлуу, шайкелең жана өзүмчүл эле. Атам менен ажырашып кеткен. Себеби атамды өзүнө эч бир учурда тең адам деп ойлочу эмес. Бутунун алдында тебеленди да калды байкуш атам. Ал мени аябай жакшы көрчү. Апамдан жашырынып келип кетип жүрдү. Кичинемден эле апамды жек көрүп, ага окшобосом экен деп тилинчүмүн. Кызык. Бирок чоңойгон сайын болгон турпатым менен анын көчүрмөсү болуп бара жаттым. Муну мага баары айтышчу. Ан сайын кыжырым келип, таптакырага окшобогондун айласын кылдым. Апамдын жашоосунда улам бир эркек пайда болуп, кайра жок болуп жүрчү. Албетте, ар биринде ага оор болчу. Бирок такыр токтолбоду. Мен орто мектепти аяктап калганда деле көңүлдөштөрү үйгө чейин келип жүрдү. Апам айткан нерсени тескерисинче кылып, андан өч алганды жакшы көрчүм. Көрсө ал мени көр, апа деген кыйкырыгым экен. Бир күнү анын телефондон курбусу менен сүйлөшүп жатканын кулагым чалды. Ильязды канча аракет кылсаң да тооруңа түшүрө албадың, Кааласам аны деле түшүрөм. Жок, аракет кылып жатканын көрүп эле турбаймынбы? Тиктеп койбойт го жигит. Карт бойдок. Эми аялдыкка албайт го, бирок көңүлдөш кылсаң кулаңа чейин бакытка малынып жатып калмаксың. Ким билет? Балким үйлөндүрүп деле алам өзүмө. Апамдын алдында ар бир эркек жок деп баш тарта албайт эле. Аракет кылып да кылтагына түшүрө албаган ким болду экен деп Ильязга кызыгып калдым. Аны социалдык тармактардан издей баштадым. Таптым. Кадимки эркек. Өзүн илимге арнап эч үйлөнбөгөн экен. Жылдыздуу экени көрүнүп турат. Анын сүрөттөрүн барактап жатып, жүрөгүмө шайтандын ою кирди. Апама жеткирбей, бул илимпозду мен тартып кетем дедим. Максатым эмне экенин деле так билбейм. Апамдын бармагын тиштеген көрүү үчүн кылдым окшойт. Кайрадан эле мени көрсүн деген далалат болчу да. Ильяздын көзүнө чалдыкканга аракет кылдым. Көрүндүм. Ал мени көрөрү менен башын жоготту. Ого бетер жанын көзүнө көрсөтүп, көзүнө бир көрүнүп, кайра жоголуп, куудун мышык чычкан менен ойногондой ойной баштады. Мен үчүн бул бир оюн эле. Ал кафеге чакырып, белек бечкектерди бере баштады. Ошол учурда апам биздин мамилени байкап калды. Каякта жүрөсүң? Ишиң канча? Ильяз Абылыштын машинасын көрдүм. Көрсөң жакшы болуптур. Сен эмне от менен ойноп жатасың? Кайсы от? Кайсы отту көрүп жатасың? Балким сенин ичиңде жанып жаткандыр. Акмак кыз. Сен эле көңүлдөштөрүң алып келет бекенсиң. Бүт эле мен карап турушум керек бекен. Эми орун алмашты, апа. Мен алып келем, сен карап турасың. Анткени мен сен ушундай жоруктарың менен чоңойгонмун. Акылсыз. 18 жаш улуу сенден. Эртең эле айырмаңар билинип калат. Мейли, биленсин. Бирок ал бай, мени сүйөт. Айтканымдын бардыгын аткарат. Асел! Ал сага тең эмес, апа. Сен канчалык аракет кылсаң да сени караган жок, а мени бир көрүп сүйдү. Демек, бул жолу мен жеңдим.
Мен Биз күндө кырылышып жаттык. Апам аны менен жолугушума караманча каршы болгон сайын мен ого бетер көжөлөнүп туруп алдым. Апама болгон ызам менен Ильяс менен бир түн өткөрдүм. Анын көңүлдөшү болуп, апамдан өч алайын деп ойлогон элем. Бирок иш башкача болду. Ильяс ошол түндөн кийин ага турмушка чыгуумду суранды. Асел, мага турмушка чык. Мен сенсиз жашай албайм, деди ал. Көздөрү ушунчалык жылуу болчу. Мага эч ким мындай камкордук кылбаган. Эч качан жылуулук көрбөгөн жүрөгүм титиреп кетти. Макул, дедим көзүмдү жума. Бирок бул сүйүү эмес эле. Андан аркысы баары тездикте болду. Тозок тойдон кийин башталды. Ильяс чачынын учунан бутуна чейин илимге сугарылган адам эле. Күнү түнү кабинетинде иштеп отуруп алчу. Кайсы бир убакта мен ага керек деле эместей сезилчү элем. Албетте, көңүл бурчу, бирок ал таптакыр башка, мен билбеген дүйнөнүн адамы эле, акылдуу болчу, маданияттуу эле. Мага тескерисинче жапайы күч, энергия керек эле. Акчаны каалагандай берсе да, эмне каалаганымды кылса да, мага бир нерсе жетишпегендей. Жашоо ушунчалык супсак болгондой сезилчү. Турмушка чыккандан кийин курбуларым да алыстай баштады. Ошол учурда биздин жашообузга Алик кирди. Алик Ильяздын карама каршысы болчу. Тамашакөй, жаш, күчтүү, ойнок, каалаганын кылган, эч бир нерседен коркпогон шок эле. Сулуу дагы болчу. Ильяс ар бир сөзүн ойлонуп сүйлөп, кадам таштаса, Алик биринчи сүйлөп, анан кийин ойлончу. Башында наглый бала экен деп жиним келе берчү. Асел, сеңе де ойлой коеюнчу көз кылганда. Сен мен менен эле теңкесиң го. мейли каалаган кыл. Сен сабактан чыкчы зеригүүлөм го күтүшүм керек да. Аликтин жалындаган көздөрү эстен кетпей койду. Карылуу, булчуңдары, келбети деле көз алдымда. Бул жигитке мени тарткан бир нерсе бар болчу. Эмнеден башталды биздин жазышуубуз билбейм. Бир күнү ал мага сенсиз мен үчүн күн да чыкпай калды деп жазды. Ильяс эч качан мындай сөз арнаган эмес. Ал мени аябай сүйөт экенин билчүмүн, бирок мындай сөздөрдү айта алчу эмес. Жүрөгүм алып учуп кетти. Ошентип мамилебиз башталды. Телефонум колумдан түшпөй, бассам турсам аны менен жазышып калдым. Ал кезде күйөөмө кыянаттык кылып жатканымды эч ойлободум. Жөн эле бир калыптагы жашоомо жаңылык киргизип жатпаймынбы? Элдин баары эле жазышат деп ойлогом. Жаңылыштык экен. Эки оттун ортосунда калдым. Ильяс мен каалаган, мага ылайык балдар жашоону тартууласа, Алик бүтүндүү жашоомду майрамга айландырчу. Экөөнөн тең баш тартуу мүмкүн эмес эле. Алик менен болгон мамилемди баарынан биринчи апам сезди. Жөн эле сезип койду. Утурумдук нерсе үчүн Ильяс тартуулаган жашоодон баш тартпагын. Келе соо кыз. Мага эч бир учурда мындай кирип чыгмайган жок. Жашооңдун баркын бил. Мен жийиркенип кеттим. Апамдан, өзүмдөн да жийиркендим. Анткени өмүр бою жийиркенип келген апамдын көчүрмөсү болдум. Ал дагы атамдын башын кандай аттаса, мен дагы ошондой күйөөмдүн көзүнө чөп салдым. Бул оюнду токтотуш керек эле. Бирок кантип? Сен менин эмемди сүйөсүң, Алик? Селе, сен мага мындай баш аягы жок суроолорду бере бербечи. Эмнеси жаман суроо? Жакпайт мага. Айтсаң? Жөн эле жакпайт. Кызыктай эле суроо да мындай. Жөн эле сүйөм. Жүзүң жагат мага. Келбедиң.
Мен аялды калат белем. Жок. Эмнеге? Сендей аялдан Кудай сактасын биринчиден. Экинчиден сен кийингениң мен 1 айлыгыма барабар. Экинчи жазба мага. Асел. Жөн эле тамашалап койдум, тарылмачы. Алыс болчу, тийбе мага. Аселя. Эй! Машинасынан шарт чыгып кеттим. Жүрөгүм сыздап жатты. Дал ушул акылы жок оюнда оюн күлкүдөн башка эч нерсе жок жигитти бар дүйнө менен сүйүп калганымды ошондо түшүндүм. Айланамда кимдер гана жок эле. Иляздан мурун деле мен деген жигиттер чуркачу. Бирок тагдырдын тамашасы менен мен жалгыз Аликти сүйдүм. Жинди болуп сүйдүм. Алдыма бирөө тоо коюп койсо тоголотуп кетчүдөй алууланып сүйдүм. Акмак болдум. Күйөөмдүн койнунда жатып ойлогонум Алик кайсы кыздын кучагында болду экен деген ой. Турмушум ушундай экөөлөнүп калары эч оюма келген эмес. Ильяз эч нерсени сезген жок. Бир күнү кош бойлуу экенимди билдим. Атасы ким? Эсебим боюнча Аликтин баласы. Ойлонуп отуруп баланы да, Аликти да сактап калууну чечтим. Баасы канча болсо ошончо болсун. Бирок мен сүйүүмдү жана сүйүүдөн жаралган баламды сактап калышым керек эле. Дароо Аликке чалдым. Кайдасың? Yolda. Сен мага керексиң. Ne işlerim var? Менде Манилу кандай жумуштарың бар башка? Жашыруун клиникалардын бирине барып түйүлдүктү алдырттым. Жүрөгүм ал бала менен кошо кеткенде жаным ачышты. Алло? Алдыртып жаның тынды. Апа, мен бул күнөө менен кантип жашайм, апа? Жашайсың? Башына түшкөнүң өлсө мен өлөт элем. Маңдайыңда турсаң, демек сен да жашайсың. Мен сенден күчтүү эмесмин. Ыйлаба. Апам мени сороткону менен өзү да ыйлап жатканын сездим. Үйдөн чыкпай төшөктө жаттым. Ошол учурда Аликтен билдирүү келди. Ооруп калыптыр деп уктум сулуу. Баары жайындабы? Качан жолугабыз деп жазыптыр. Жиним менен телефонду ыргыта жаздап, бирок кайра эле башым айланып калгандай. Ильяз эртең жок болот, үйгө кел деп жаздым. Айткандай эле эртеси жолуктук. Привет. Кандай? Не болду сага? Мен жашоомон чык. Мен сенин жашооңдо эмесмин, жөн эле сенин көңүлүң ачайын деген эле бир клоумун. Мен сени жек көрөмүн. Эмне ошону айтайын деп чакырдыңбы? Эй, акылсыз. Мен сени балаңы боюман алдыртып келдим. Ошол. Асел. Калп айтып атасың, Асел. Жаным, сен бүгүн эрте келип калдыңбы? Ооба, эрте келип калдым, жумуштарым эрте бүтүп калды. Эмне сен бир жака барат белең? Кызыгы ошол күнү эч кандай шектенүүм жок болчу. Кат келди. Эшикке жетип, өз ачкычым менен ачып кирип бардым.